Менин bir тууганым белгисиз себептер менен асынып алган. Эми биз намаз окуйбуз, кандай кылып bir тууганыбызды бейиштин эшигин ача алабыз, бейишке эшик ача алабыз. Ушул суроону телевидениядан канча ирет берип жооп ала албадык. Жооп берип койсо болобуз. Алла разы болсун. Эми өзүн өлтүрүү өтө чоң күнөө бул туугандар. Албетте иманы бар болсо иншалла ачаңыз окулунат, эртеби кечпи иншалла бейишке кирет. Жакшы иштерди кыла бергиле, аркасынан соокту багыштай бергиле, Алланын мээриминен үмүтүңүздөрдү үзбөй бергиле. Мен биология сабагын окутам. Бул предмет диний көз карашка карама-каршы келет. Мисалы, адам маймылдан келип чыккан, же жаныбарлар бир клеткалуулардан келип чыккан дегендей. Балдар медик болушу үчүн, же жакшы баа алуу үчүн ошол сабакты окуша. Мен аларга үйрөтүшүм керек. Ошондо эмне кылышым керек? Алдын ала рахмат. Эми азыр бүгүнкү күнү бүткүл дүйнө адам маймылдан эмес экенин бардыгы эле мусулман эместер деле далилдеп атпайбы? Ушул күнгө чейин эч бир маймыл адам болбоду да. Аябай аракет кылышты. Ушуну үйрөтүп көрүштү, жууп көрүштү, тырмактарын алып көрдү, адамдардын кийимин кийгизип көрдү. Бардык нерсени кылып көрдү, такыр болбой койду. Туган маймыл болгон, адам болгон. Мен билбейм, биздин ата бабалар бардыгы эле адам болгон да. Башы маймылдан эмес да. Ошон үчүн бул мен сиз биология мугалим экенсиз, андай кылбаңыз. Бул назыл учение дарвинизма Европа качан эле буну жок кылган. Таптакыр болбогон окат экен деп барын жок кылган. Помидор, ал помидор бойдон огурец эмес да. Огурец помидор болбойт, помидор огурец болбойт. Ар бир нерсени Алла Таала өзү жаратуучу. Албетте бир неме бар. Жөндөн жөн чыккан эмес бул делечи. Бул ушул жаман жыт, сасык жыт жөөттөрдөн келген. Туура эмес кылып туруп алган иштеген да. Себеп дегенде Бани Исраилди Алла Тааланын өкүмүнө каршы чыга бергендиктен, тоң моюңду кыла бергендиктен буларга буйрук келген. Куну кирадатан хасиин. Алла Таала Куранда айтат. Силер кордолгон маймыл болгула деп буйрук бергенде, адамдар ошол келбети туруп маймыл болуп калган. Маймылга айланган. Маймылдан адамга эмес, адам маймылга айланган. Жакшы түшүнүп алыңыз, биологдор. Адам маймылга айланган. Бул Алла Тааланын өкүмү, бул Куранда бар, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Дауд пайгамбардын жана Иса пайгамбардын тили менен Бани Исраилге каргыш болгон. Чочкого да айланган, маймылга да айланган. Бирок булар масык деп коет, бизде терминологияда масык деп коет, 3 күндөн узарбайт. Булардын насили уланбайт. 3 күндөн кийин баары кырылып калат, бүттү. Бирок ошол акыркы ушул неме кылганда булар жакшылыкка эми көп себептерин айтат да. Бани Исраил баягы аябай эле кыйтыр болгондуктанчы Алланы да алдаганга аракет кылды. Пайгамбарларды коем мындай эле. Өлтүргөнгө чейин барып өлтүрдү деле, барыпчы. Алланы деле ушундайга барды да. Акырындан Алла субхана ва таалага буларга буйрук бергенде маймылга айланган, 3 күн бири-бирин тааныйт эле, ыйлашкан. Бири-бирин көрүп, эжесин, сиңдисин, агасын, энисин тааныйт эле. 3 күн ыйлап, 3 күндөн кийин өлүм келди. Урук түп тамыры менен кырылып калган бул. Ошондо маймылга айлангандан булар тескери бир шайтандык иш менен маймылдан адамга айланган деген бир өзүнчө бир ойду, идеология, фикирди жаратып чыгышкан да. Бул туура эмес таптакыр. Макулбу? Ошон үчүн иншалла мен сизге айтарым, буну сабак берип атканда балдарга айтып коюңуз. Мурда ушундай адашып жазып алган китеп, ошон үчүн келип атат адашып. Бундай өзү жок деп коюңуз. Чындыгы Алла маймылды да жараткан, адамды жараткан. Маймылда акыл жок, адамда акыл бар. Деп жакшынакай айтып койсоңуз, сиз өзүңүз айтып аткандай келечекте булар жакшы медик болот, буюрса иншалла. Кошумча дуаларды окусам болобу намаздан кийин? Кайсы дуаларды окуйм? Алла разы болсун. Намаздан кийин эң жакшысы туугандар саламга чейин да дуа окуса, эң күчтүү кабыл болгон ушул учур да. Салават айтабыз го? 2 салат Дурут Ибрахим деп, ошондон кийин көбүнчө Роббана атинен айтып коебуз. Же болбосо пайгамбарыбыз Абу Бакр Сыдык разыяллаху анху таалим берген. Аллахумма инни дарамту нафси зулман катира
Ya Allah, men öz janıma öte köp zulumluk kıldım. Fagfirli, mağfirete min indik, varhamni inneke entel gafurur rahim degan dualar var da. O toşolordu andan sırtkары ata-enege da Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira dep oşo salamga çeyин okusa öte жакшы болот. Albatta, nafil namazda okup atkanımızda, sünnet namazda okup atkanımızda dualarını salamga çeyин okup koyunuz. Ana salam berip koyunuz bu. Ayrıca siz imam bolsanız, anda kıskarak dua. Anda Rabbana atina jolsa men azırkı aytkan duаны okup koyup. Salam bergenden keyin dua özgöçe kabul bola turgan üçün Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Hazır savaştın başında ayttık. Allahumma inni es'elukal huda ve tuqa ve afafa ve ghina diye dualar var. Andan keyin bana tileytirgan dualar var. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Ya Allah, kabr azabından meni sakta. Ve min adabil nar. Dozoktun otundan sakta. Ve min fitnetil mahya vel memat. Dünya ölümden yaşayanın fitnesinden sakta. Ve min fitnetil mahya vel memat. Ve min fitnetil masihid deccal. Deccal, masih. O şu kördün fitnesinden sakta degan dua. Bular da dağı işe dua otursanız olur. Apam insult boldu ele. Butu jakşı bolboya da dua kılmamız. Allah'ım şifa versin apamıza. 8 yıl boldu, 2 balası var. Kanday kılsam bolo. Bирок köp uruşabız. Oşunda men köp talak sorayım. Uşul sorularga жооп берип коюңузчу. Жок, siz talak sorabаңыз эми. 8 yıl болду жашап атасыңарбы? 2 баласы барбы андан дагы talak sorabаңыз. Siz адилеттүүлүктү сураңыз. Мээримдүүлүктү сураңыз. Жакшы мүнөз, dinni сураңыз. Ахиретке даярдык кандай болуп атат деп ушуну сураңыз. Талактан аласыз. Намазыңыз кандай болуп атат деп сураңыз. Анан ынтымак менен ушунча болгондон кийин эми кайра кереги жок да. Урушуп талашкандан көрө ал адилеттүү болсун, тең карасын, тегиз карасын, бардык жагынан. Ортоңордо дин болсун, иман болсун, бакыт болсун. Устаз, мен шайтандын азгырыгынан коргонуу аттуу китепти окуганда намазда чүчкүрүү шайтандан деп турат. Ошол чынбы? Адамда аллергиясы бар болот го. Болсочу кандай болот? Жок, чүчкүрүү бар го, өзү чүчкүрүү периштелерден деп келет. Чүчкүрсөңүз, бул периштелерден. Алхамдулилlah деп коюш керек да. Алхамдулилlah деп. Эстейт го, оозун ачып эстейт. Бул шайтандан. Ошон үчүн мисалы эстегенде ооз жабат. Бирок сиз туура айтасыз. Ошол жерде китептерде келет. Эгерде намаздын ичинде чүчкүрүү дагы боло турган болсо, эстөө да боло турган болсо, экөө тең шайтан деп келген дедичи. Мындай жерлер бар. Бирок бул жерлерди мындай деп караңыз. Мисалы ал чүчкүрүп турган болсо, алхамдулилlah дебеш керек. Эчтеке эмес, аллергиясы болсо ал оорулуу, ал атайлап чүчкүрүп аткан жери жок да. Кете атайлап чүчкүрөсөң, чүчкүрө албайсың го. Буга эч кыжаат болбош керек. Атай эме чүчкүргөндө оозу сөзсүз жабыш керек. Өзгөчө. Эстегенде оозу жабыш керек. Атак намаздан сырткары чүчкүрүү бул периштелерден. Алхамдулиллахтын рахмат. Ошон үчүн биз алхамдулилlah деп айтабыз. Аныккан киши ярхамкалла деп дуа кылат. Ошол китепте дагы кооз канаттууларды себепсиз багууга болбойт дейт. Себеби адам ибадаттарын таштап азгырып кетиши мүмкүн. Ошондо ал бир гана канаттууларгабы же башка жаныбарларга да тиешелүү. Өзү кайындай гана канаттуу болобу, оюн болобу, айырмасы жок. Алладан бейкапар кыла турган болсо, бул кандайдыр бир деңгээлде күнөө катары кетет. Биз ошо канаттууларды көргөндө эгерде машалла Алланын кудуретин караңыз. Бул балыкты караңыз кандай жараткан. Бул көпөлөктү караңыз, канаты. Кооз, фиолетовый, сары, 3 точка. Бул жагында деп биз Алланын жаратуусуна биз көңүл бура турган болсок, мейли канаттуулар деле болсун. Анда ал жакшы эле. Атак уруксат берет, бирок зулумдук кылбай караганга. Жакшы түш көрсө кимге айтыш керек? Ошондой эле көргөн түштөр бул дүйнөдө чыдап, чындап боло алабы? Жакшы түш көргөнүңүздө сизди көрө алган, сизди жакшы көргөн, ушу туура көргөн кишиге айтыңыз, башкага айтпаңыз. Анан кээде албетте мынау руя салиха деп коет, бул бушра, жакшы түш албетте Аллах Тааланын тарабынан бизге бир кубаныч, бир колдоо катары. Да каласа жакшы түштү дайыма жакшыга жоруш керек, анын пайдасы тиет. Ошол китепте дагы кап деген айтуу шайтандын амалдарына жол ачкандык деп хадистин бир сүйлөмүн түшүнбөй калдым. Бул эмне деген мааниде турат дейт.
бул кап деп кылабыз го, ушундай кылсам мындай болот эле, кап мындай кылсам мындай болбойт эле деп. Ошого шайтанга жол ачпаш керек да. Мен башында айттым го. Мисалы тагдырга кап бүгүн чыкпай эле койгондо мындай болбойт эле. Мынал менен жолукпай эле койгондо мындай болбойт эле кап деген андай деп айта керек. Алла Таала тагдырдагы тие турган нерсесин берди, боло турган нерсе болду деш керек. Биз жолдошум менен сот аркылуу ажырашканбыз. Ортодо 3 кызыбыз бар. Бирок жолдошум сенин талагыңды берген эмесмин дейт. Мен күйөөм бар деп жүрсөм болобу? Мен күйөөмдүн никесинде эмесминби? Мен күйөөмдүн никесинде элеминби дейт. Мындай да сот аркылуу ажыраштыңарбы? Бүттү. Нике жок. Талагыңды береби, бербейби, ал айта берет ал. Ал сот аркылуу ажырашуу өзү ошо талак болуп эсептелет. Шариаттын өкүмүндө ал талактын ордунда өтөт. Ошондуктан силердин никеңер бузулган. Ал берген эмесмин десе деле, ал туура эмес. Анан силер менин күйөөм бар деп айта албайсыңар. Иддадан кийин эгерде турмушка чыкканды кааласаңар, чыга аласыңар.